بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وقال الله تبارك وتعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. Assalamu alaikum hurmatly cemaat. Allah Taala qadamыңызды бекем кылган болсун. Бүгүн ушундай бир бапты өтөбүз. Ал бап качан бирөөдөн боло турган болсо жагат. Өзүңдөн болсо жакпайт. Ал не десе берешендүүлүктө. Senin karşısındaki adamdan bolsa ушундай жагат, жакшы адам экен деп. Бирок өзүң ошол нерсени кылгың келбейт. Адам баласы ушундай экенбиз, бир тууган. Өзүбүздүн нерсебизди аябай жакшы көрөбүз. Бирок Аллах Таала айтат, берешендер булар Аллага жакындар, бейишке жакындар. Берешендер адамдарга да жакындар. Берешендүүлүк менен адам Аллага жакындайт. Аллага жакындаса, бейишке жакындайт. Демек, бейишке жакындаган адам ал бардык адамзатына жакындайт дагы, бардык адам жакшы көрүп калат аны. Ошого сиз менен биз бул дүйнө сулуулуктары, дүйнөнүн коозуктары бизди азгырып, анын сүйүүсү жүрөккө кирип, жүрөктү бузат. Жүрөк бузулгандан кийин бардык дене бузулуп кетер экен. Ошонун сүйүүсү бизди бузуп кетпештик үчүн аны кайра чыгарып туруш керек. Жүрөктөн чыгарыш үчүн албетте биринчи чөнтөктөн чыгат, анан жүрөктөн чыгат. Чөнтөккө бекем кысып туруп, же болбосо сейфке бекем салып, култап, код менен да жаап, түрлүү кылып сактап коюп, анан жүрөктөн чыкпай атат деп жүрө берсең чыкпайт ал. Биринчи чөнтөктөн чыгарыш керек, анча мынча. Сейфтен чыгарып, паңдап кетпесин ал тура берип. Шамалдатып арасынан бираз жылуу алып, шамалдатып турса, анан жүрөктөн чыгат бир туугандар. Жүрөктөн чыгарышым керек деп алып эле сейфтен чыгарбасак болбойт экен. Алланын адилеттүүлүгүнө өзү карап туруп, адам баласы Алланы сүйүш керек. Кандайча Аллах Таала жер бетинде өзү канча кедей жараткан болсо, ошончо бай жараткан. Кедейлер ошон үчүн иренжибеш керек. Ай, мен неге кедей болуп калдым, баланча бай, бул бай. Коркпоңуздар, кедейлерге дагы жакшылыгы бар Алланын. 500 жыл мурун байларга караганда эртерээк кирип кетет бейишке. Азыр мына 60 жыл, 50 жыл, 40 жыл жашап эле зерги бүттүк бул дүйнөдө. Эки баламды үйлөшүм керек эле деп, эки балаңды үйлөп, дагы эмне кыларыңды билбей, ким тойго чакырат экен, өзүм той кылайын десем балдарым барын үйлөп бүттүм, эмне кылам, качан чакырат деп зеригип, катының менен тиктеше берип зеригип бүткөнсүң. 500 жыл деген не деген жыл? Ошончо жыл зеригип кетет. Зеригип кеткен мейли. Ал күнү эсеп кысап өтө так даана болот. Ушундай бир так даана, ар бир кычык керек болсо бир арпанын будайы дагы эсептелинет. Сенде бир арпанын будайы могу жерге түшүп калган экен эле деп. Сөздөн дагы ар бир эсептелип атса, ошон үчүн кечигилет да бир туугандар, байлар. Неге кечигет дейсиз? Байлардын кечиккендигинин себеби мына ушул. Алар ар бирини санап, муну бияктан алганмын, бияка өткөзгөнмүн, муну бул жактан алганмын, бул жака өткөзгөнмүн деп кечигип калат. Сахабалардын арасында баары өтө бай болбосо дагы, бирок баары перешен болгон. Качан лан таналул бирра хатта тунфиqu mimma tuhibbun.
Siler жақшылыққа, ийгиликке жетпейсиңер. Өзүңөр жакшы көргөн нерсени бермейинче силер ийгиликке жетпейсиңер деген аят түшкөндө, баары өзү жакшы көргөн нерсесин карап туруп берип баштады, шундай берип баштады. Абу Талха радияллаху анху, Абу Тахтах радияллаху анху, булар деген чоң-чоң бактарын, жерлерин берген. Алардын аялдары дагы даяр эле. Беріп қойдың ба? Не беріп саласың? Қойып тұрбайт білең әме. 1-2 жыл пайдасын көріп олсақ, түшімін алып олсақ деген жоқ. Берді. Сахабалардың арасында алар жарышып дағы беретілі, атандашып дағы беретілі, бере өрерлі. Алардың еркектері елі емес, аялдардың ортасында дағы жарыштар бұлар. Көп бергендік емес бір туғандар. Не бергендік десе, қолынан келгенді бергендік. Пайғамбарымыздың жуайларының арасында дағы мақтанулар болотылы. Ансор мұхажирлердің арасында дағы жарышып, мақтаны айтатылы. Ансорлардың арасында мұнша қары бар, мұхажирлердің арасында мұнша шейіт бар, деп шындып жарышып тұрар әлі. Ошол жарыш Пайғамбарымыздың аялдарының арасынан да болотылы. Жарыш болып тұрады эле. Эми билесиздер, пайгамбарыбыздын аялдары, бирөөсү Абу Бакр радияллаху анхунун кызы, бирөөсү Умар радияллаху анхунун кызы. Бир нерседен жарыш керек болсо, бул экөөсү, бул эки хазраттын кызы дайыма өтөт эле да. Себеп аталарынын кылган иштери чексиз. Албетте Абу Бакр радияллаху анхунун кызы дайыма мен атам мындай мен атам биринчи иман келтирген, биринчи пайгамбарыбыз ээрчиген десе эле, калган аялдары башын жерге салып калат эле. Өзү күндөш болуу аялдардын арасында өзүнчө бир маселе. Күндөш болуп атандашып. Ушундай бир жыйында бир талашып мактанып жаткан учурда bir gün Hafsa enemiz, Umar radıyallahu anh'ın kızı Hafsa enemiz aytıp kaldı. Kıyamet günü en birinci hesap kısap, bu ümmetin içinen, peygamberlerden keyin ile en birinci hesap kısap başlala turgan adam, men atam bolup dedi. Dediler, Ayşe enemiz ay tan kalıp, ne deysin dedi. Men atamdan başlalat. Kıyamet günü hesap kısap birinci olup, men atamdan başlalar eken kıyamet günü dese. Anan Ayşe enemiz ızalandı. Kanday mundayça olup kalat. Dünyada bütün nersede birinci men atam bolsa, imanda birinci, jardan bergende birinci, hicrada, büt jakta Peygamberimizin janına uşunday жүрүп, эми kıyamet günü en bir negizgi uçurup alganda. Eleseseniz, kıyamet günü çeçile turgan gün bolsa, oşonda men atam ne? Umardan artta kalıp kalab eken dep barıp Peygamberimizden sorap atpay. Allah'ın elçisi, ne kıyamet günü en birinci Umar'dan başlala hesap kısap dediler. Peygamber aleyhisselam ne dedi? Ayşe, kıyamet günü en birinci hesap kısap Umar'dan başlala dedi. Ayşe'nin özünün ahvalı başkaça da. Kanday Allah'ın elçisi bunday dediler. Ayşe okun dedi. Kıyamet günü hesap kısap en birinci Umar'dan başlalat. Bирок Абу Бакыр жана Абу Бакыр сыяктуулардан эсеп кусап болбойт dedi. Алар эсептеген эмес алар. Эсептеп бергендердин арасынан эң жакшысы Умар радияллаху анху эле тең жарымын үйүнө калтырып адилеттүүлүк менен тең жарымын алып келет эле. Азыр дагы кээ бирки адамдарга барып таксыр жүр даватка чыгып келбейсизби десең, силер жүрө бересиңер дейт даватчылар. Өзү эки жакты тең алып кетиш керек дейт го. Тең алып кеткендер. Айланайын тең алып кеткендер. Тең алып кеткиле колуңардан келсе, bir күндө, bir айда 30 күн болсо, ошол 30 күндүн 15-ин Аллахын жолуна бер, 15-ин үйүңө бер. Андай кыла албайсыңбы? Анда ошол жөн эле жүргөн даватчы байкуштар 3 күнгө берип кой десе, ошолордун айткан эле кыла бер. Тең кыла албасаң. Эсептеп бергендердин арасынан эң жакшысы
Umar radıyallahu anhu ele oşan üçün kıyamet günü esep degenlerden en жақшысынан birinci esep başlalar turgulup al teң jarımını. Vaktısını dağı malın, canın, vaktısın bardığın teң jarımın Allah'a teң jarımın üybülösüne bergen. Abu Bakr radıyallahu anhu eseptebey turup bergen. Eseptebey bere bergen de. Kança berdi özü de bilbeyt. Oşan üçün Allah Taala anday adamlardan eseptebey alar bergen bolsa, alardan dağı Allah esep kısap alıp, ne kıldın, kanday kıldın, deşten Allah uyalar eken bir tuğanlar. Uyalam deyip. Men andaylar eseptebey degen Allah. Allah öte adaletli zat. Hiç kimge zulümlük kılbagan zat. Beret. Ne kılar eken dep. Kanday kılar eken dep beret Allah Taala. Oşoğa bir tuğandar siz menen biz şunday berip atkanda Allah Kur'an-ı Kerim'de aytattı. Alar berip alıp turup artından man kemsintpey iş gerek. Kemsintpey turup bergenler. En жақшы uşul kemsintpey turup berүү. Bir tuğandar zekat degen höküm şunday bir höküm Allah'ın astında. Zekat bergen adam kanday sıylıkka, ajırga, zeketти, uşurdu bergen adam kanday höküm atkargan bolsa, algan adam da dal oşondoy höküm atkargan bolat. Zekat berүүчү kanday sıylıkka jetken bolsa, zeketти algan adam da oşondoy sıylıkka jetet. Sebep höküm boluda ökö birdey. Ökö teң höküm. Allah Taala zeketти bergile degen. Zekat berүү bar bolsa demek alуу da höküm var. Emi ulamalarыбыз айтат, бүгүnkү күнү zekat bergen adam nuraniyat ала албай жатат. Allah'a жакындай албай жатат, zekat берип жатып. Zekat algan adam da жакындай албай жатат, nuraniyat ала албай жатат, zekаттын нуру келбей жатат. Неге десе, bir туган zekatti bergen adamdagы berip jatıp özünü biyik görüp, kemsintip, kedeydin жүрөгүн sındırıp, talkalap turup beret. Zekatti algan kedey dagı jön albayt eken. Eger ökösü teң, bul Allah'ın hökümü, bul men milletim, uşul Allah'ın hökümüne atkarılıp jatam dese, zekat bergen adamdagı soğup sıylık alat, zekat algan dagı soğup sıylık alat bir tuğanlar. Zekat bergenlerдің сүрөтү kanday dese, kedeydi çıkırıp bir kelseň, dep, men saga былтыр zekatin berdim bile, he? Bıyıl dagı ele жүрөsүң ушинтип söldürüp. Emi, kichine hareket kıl, makul bu muna bıyılkında saga bereyin, emki jıl özüň arabaň tarttabay. Dep, berip anı kemsintip, alganda koluna kırmap katıp kalgan. Senin zeketingde depçe. 10 kol bergeniňiz, sol kol bilbey kalsa, kerek bolsa özüň da unutup kalgan bolsaň, mına zekat. Bizdin bir ibadat atkarıla turgan jer meçit. Bir ibadat atkarıla turgan orun, bu meçit. Namaz degen ibadat atkarılat. Oy namaz, ibadatka nabız, mına muşul jerde sıylaş gerek biz dep, ança-munça jaş balдар çurkap-murkap, çurkaba meçitte, jön otur dep meçit. Üstün tazalap kiresiň meçitke kirip otkanda karap nary beri kılıp, meçitte jön oturup momum bolup kalabыз goy, soğunun zikirimiz kılıp, sırtta kıpkızıl jin bolsaň dagı meçitke kelgende gay adam bolup kalasyň, tasbihni kolga alıp, şintep. Nege? Meçit. Meçitte namaz degen höküm atkarılgan bolsa, bilip koyalı bir tuğandar, kedey de zekat degen höküm atkarılat. Kedey adamın üstünde zekat degen höküm atkarılat. Meçitten körök kedeyge körök urma sıy körсөтүш керек. Al adam bolgondugu sebep. Anın üstünde dağı bir höküm atkarılıp jatat bir tuğandar. Eger жердин бети баары байлар болуп калса, чардаган байлар, сemiz байлар болсо, колдорунан эчтеке келбей, кедейлерге муктаж болуп, быкычкы болуп кетет бул дүйнөгө.
Allah'a şükür Allah Teala meni biraz kolunda bar kılıptır, bunu biraz muhtaç kılıptır. Allah uşunday kılıptır. Emi Allah'ın takdiri. Bunu men özüm kıyındığımdan kedey kılıp koygan jokmun. Men kılgan jokmun. Koy bunu Allah kılgan. Allah'ın pendesi dep akırın bergende uşunday bir jönököylük menen alıp barıp beriңiz. Bergende al sүйünsün. Жүрөгүнө sүйүнүш келсин. Berip жаткан адам кандай түшүнүктө, кандай ой менен бериш керек десе, намаз окубаганда мен милдеттүүмүн. Мечитке барып окуш үчүн милдеттүүмүн мен. Пайгамбарыбыздын заманасында мечитке келбей калган адамдар багымдатка, куптанга да керек болсо 200-дүлөр келер эле да. Хадистерде келет. Эки намазга 200-дүлөр келе албашы мүмкүн калганы келет. Колдон келиши адам өзүнүн 200'lü эмес экендигин чыгарыш үчүн мешитке келет. 200'lүктөн чыгыш үчүн күнү түнү, таңкы намазда, түнкү намазда 200'lүктөн чыгыш үчүн кадам таштап келе берсең, Аллах Таала 200'lүктөн чыгарып салат. Мешитке биз ушунчалык деңгээлде муктажбызбы? Кедейге андан да көрөк муктажбыз бир туугандар. Кедейлердин көңүлү мечиттен дагы маанилүү. Ал ушунчалык маанилүү. Эми кедейлер дагы кандай түшүнүктө алыш керек? Ал эмне үчүн кедей болгондугу бир мусибат, бир кыйынчылык болсо, кедейден алып жатып эмне үчүн Аллага даражасы көтөрүлбөйт десе, алар дагы жөн эмес экен да, кедейлер дагы олтуруп алып мактап, экинчисини гыйбат кылып, муну Балтабай деген бербейт, чыкпайт мындан эчтеке. Өзү ашып ташып кеткен чириген бай бербейт эчтеке деп, аны тум эле гыйбат кылып, канын ичип коюп, бирөө бир жыл берип койсо, мына му бир жакшы да му Абдулла берип турат жылда. Ал келе калса ордунан тура калып, тум эле ийилип салам берип сажда кыла бергендей болуп кетет. Анчалык эмес. Кедей алып жатканда эмне деген ойдо болуш керек десе, ушундай бир ойдо болуш керек экен. Мусулман болуп, исламда болуп калгандыма шүгүр. Алла ушундай бир сонун дин бериптир. Байлар кедейлер кылып, кедейлерди дагы жөн таштап койбостон, Аллах Таала байларды бизге муктаж кылып алып келип берип, үйүмө чейин алып келип берип атат. Алла мени кедей кылып жөн эле таштап койбоптур. Ya Allah, özüne şükür. Senin taza tunuk dininde Müslüman bolup kalganıma şükür. Mınake baylar alıp gelip zeketin berdi dep ayta turgan bolsa, oşondoy düşünlüktö alıp jatkanda özünü kemsintip, men degen emi kaçanга чейин kedey bolup uşulardın kolun karayt ekemin degen oy emez, balkim ne? Allah'a şükür ya Allah. Sen kedeylerden dağı jaşoosун karagansın. Senin dinin uşunday taza din. Baylarga dağı öküm var, kedeylerge dağı öküm var. Dep жүрөгүнөн musulman bolup kalganlığına razı olup, kemsinbey ala turgan bolsa, alıp jatıp Allah'a kasam, bergen adam kanday soğup algan bolsa, alıp jatıp dala ошондой soğup alat. Ökümüne teң birдей öküm bir. Berүүгө да Алланын өкүмү, алуу дагы Алланын өкүмү. Ошондуктан бир туугандар, сиз менен биз бул дүйнөдө бир учурда бай болуп кетишибиз мүмкүн. Кайра кедей болуп калышыбыз мүмкүн. Бир учурда эле күчтүү болуп калышы мүмкүн. Кайра эле алсыз болуп калышыбыз мүмкүн. Бирөө менен мамиле кылып жаткан учурда ошонун ордуна өзүбүздү коюп, эгер башка бирөө мага ушундай мамиле кылса кандай болор эле деп мамиле кылыш керек. Өзгөчө биздин арабызда мисалы колу жукалар көбүнчө жетимдер болот. Көбүнчө алсыздар болот. Алардын өзүнүн көңүлү, жүрөгү сынык. Касланул калп, жүрөк сынык алга.
Аны alып barıp durup berip jatkanda dagı bir alsızdığın moyundap sen kıymıldabaysың, hareket kılbaysың, жалкоосуң, андайсың, мындайсың деген бере турганың өзү мынча болсо, сөзүң мынамча кылып алып барып берсең, дүйнөгө келгенден өлүп калбадым дейт. Пайгамбарыбыз айтат: "Баширу, ey адамдар, силерге сүйүндүргүлө адамдарды" дейт. Жиркентип, иренжитпегиле бири-бириңерди. Сүйүндүргүлө жашоодо. Сүйүндүрүп жашагыла бири-бириңерди. Yassiru ve la tuassiru. Жеңилдетип кой, колундан келеби, бирөөнүн ишини жеңилдеткин келеби, жеңилдеткен колуңдан келеби, жеңилдетип кой. Оордотпо дейт. Берип атып, оордотуп салабыз да, алып туруп чөнтөккө салып алганда катып калган не кыларын билбей. Мен качанга чейин ушинтип элдин колунан алам деп. Sen берген акчаны иштетпей коет да. Шундай сөздү көрүп туруп баягы акчаны. Сөзүң кайра кулагына угулат. Сен акчаны деп кайра салат аны. Ошого бир туугандар, жеңилдетели биз. Yassiru ve la tuassiru. Жеңилдеткиле, оордотпогула деди. Колубуздан келишинче жеңилдетели. Биздин беришибиз бирөөнүн жүрөгүн өйкөп турган, мына ишим бүтпөй жатып, ушул ишим бүтсө эле деген нерсени бүтүрүп жүгөрсүн.